Орусияда жашы 7 элек кызга ырдык көрсөткөн кыргызстандык жаран кармалды. Орусиянын Новосибирск шаарында 27 жаштагы кыргызстандын жараны 13 жаштагы кызга ырдык көрсөтүп кармалган. Бул туурасында Орусиянын тергөө комитетинин сайтында кабарланды. Маалымдалганда ал 24 ноябрга чейин тергөө абагына киргизилген. Кармалган Халил Джон Жаран Новосибирскте жергиликтүү эшик чыгаруучу компаниялардын биринде кампада иштеген. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал августтан сентябрга чейин жашы 7 элек кыз менен уюлдук байланыш аркылуу каталышып, жолугушууга азгырган. Жолугушууда шектүү Жаран кызга тийишип баштаганда ал качып кетип үлгүргөн деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Непалда суу ташкынынан 170 адам каза болду. Непалдагы суу ташкынынан 170 адам каза болуп, дагы 42 адам дайынсыз жоголгон. Бул туурасында чет элдик басылмалар өлкөнүн ички иштер министрлигине шилтеме берүү менен кабарлады. Маалымдалгандай, каза болгондордун көпчүлүгү өлкөнүн борбору Катмандуда катталган. Шаарды аралап өткөн дарыя жаан-чачындан улам тоңуп, суу нуудан чыгып кеткен. Катмандуда бир нече кварталды суу каптаган. Тийиштүү кызматкерлер техникалардын жардамы менен чоң каналдарды таштандыдан тазалап жатат. Шаар Непалдын башка аймактары менен байланыш албай калган абалга келди. Борбор каланын түштүк тарабындагы кырсыкка кабылгандардын көпчүлүгү унаа менен жер көчкөнүн алдында калып каза болгон деп билдирген Ички иштер министрлигинин өкүлү Риши Там Тивари. Кошумчалагандай, жергиликтүү бийлик 3000ге жакын адамды сактап калган. Тургундар тик учактар жана кайыктар менен коопсуз аймактарга жылдырылган. 62 жаштагы Элиза Сулайманова дайынсыз жоголду. Чүй облусунун Токмок шаарындагы 2024 жылдын 26 сентябрдан бери Элиза Сулайманова изделип жатат. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдагандай, 1962 жылы туулган Элиза Сулайманова 26 сентябрда үйдөн чыккан боюнча дайынсыз болуп жатканы боюнча анын туугандары милицияга кайрылган. Бул факт Токмок шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан каттуу алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иши жүрүүдө. Элиза Сулайманованы көргөн билгендер болсо 030 12 60 73 63 031 38 63 102 нөмөт бөлүмү же 0555 02 36 51 номерлары аркылуу кабарласа болот. Булак турмуш KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Башкалардын өмүрүнө коркунуч жаратып, чүйдө жүк ташуучу унааны мас болуп башкарган айдоочу кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматына караганда, кечке маал Бишкек Нарын Торгар трассасында Мерседес үлгүсүндөгү жүк ташыган автоунаа жолдогу башка айдоочуларга тоскоол болуп, өмүрүнө коркунуч жаратып баратканы тууралуу маалымат түшкөн. Милициянын кайгыл кызматы айдоочунун артынан кууп барып токтотуп текшергенде, анын мас экендиги аныкталган. Машинаны айып короого токтотулду. Мыйзамга ылайык ал киши айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылары айтылды. Стоянка коюлат. А биз Коляскада отургандар басып, Бишкекте рейд жүрдү. Бишкекте 28 сентябрда милиция кызматкерлери кайырчы рейдти өткөрүштү. Патрулдук милициядан билдиришкендей, жолдордо кайыр сурап жүргөн бул жарандар жол кыймылына тоскоолдук кылып, авариялык абалды жаратууда. Маалыматка караганда, кайырчылык менен алектенген 50дөн ашык адам милиция бөлүмүнө жеткирилип, алар менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, каттоого алынган. Жарыяланган видеодо майыптар коляскасында отурган 2 киши автобуска өздөрү түшүп жатканын көрүүгө болот. Андан тышкары кызматкерлердин баскан кишини эмнеге коляскага отургуздуңар деп жатканын угууга болот.
Жаңакталган акча, түрдүү шаймандар, Ысык көлдө туристтерди тоноо менен шугулданган чет элдиктер кармалды. Ысык көлдө туристтерге аңчылык кылып, алардан акча жана буюмдарын урдоо менен алектенген чет өлкөлүк жарандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 30-сентябрда Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын тургундары арыз менен кайрылышкан. Жабырлануучулар 18-25 сентябрь аралыгында көлдүн тескейиндеги 2 каньон деген жерден токтоп турган унааларын тоноп кетишкенин айткан. Арыз ээлеринин айтымында жабырлануучулардын бири 124 000 сом, экинчиси 145 000 сом жана үчүнчүсү 300 000 сом материалдык зыян тарткан. Аталган факты уурулук негизинде кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталган. Милиция кызматкерлери балыкчы шаарында унаалардан уурулук кылып жүргөн шектүү топтун аркасынан түшүп, атайын операция учурунда колго түшүрүшкөн. Кармалгандар буга чейин өз мекенинде бир нече жолу соттолгон, коңшу өлкөнүн жарандарынан турган кылмыштуу топ экени аныкталган. Алардан 2 даана рация, 5 телефон, 1 дүрбү, ар кандай унаалардын 5 ачкычы, пульт, колкап, кулпа ачуу үчүн шаймандар, доллар, евро, казак теңгеси, сом, Индия рупиясы, Швейцария франкы сыяктуу акча каражаттар алынып, буюмдар далил катары таанылып, кылмыш ишинин материалдарына тиркелди деп айтылат маалыматта. Шектүү делип кармалган 1985, 1975, 1964, 1978 жылы туулган жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Булат Суберкежил.